Бүгін воскресенье. Үйде жөн жатпайлы деп Бекжан экоос Бекжанды сейілдеуге шақырдым. Келіп берген үшін рахмат. Иштер жақсы? Жақсы бұйырса. Мен ойлағам да қыстар шақырады деп. Biraz прогулка қылып, азыр кофе алып, анан сейілдеуін баштайбыз. Кеттік бұйырса. Сен өзі қандай кофе ішесің? Айырма жоқ, сүт менен болса жақсы болмайды. Сүт менен? Аталыштарын білесің? Аталыштарым ба? Аталыштарым мындай кофеге мен негізі интерес қалмаған негізі. Бірақ неме чай көп ішемін. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking now. Biz Бекжан экоос көчөдө. Силерге ырдап беребиз азыр. Сурмал. Ошондой эле тексти. Сұлулық сағағана тағылғандай, сымбатың қымбат сенің кауһардай, тартынып сөз айтудан тайынбаймын. Тексттерди ким жазат силердин ырыңарга, же өзүң жазасыңбы, же ким жардам берет? Текст негизи ошол жана башта айтып өткөндөй, азыр тексттен бир аз ошо кыйнап атам. Негизи башында өзүм эле жазчумун. Анан азыркы акыркы чыккан сени өрбөйм эч кимге деген ырларымды ошо чогуу жазып калдык да. Алишер Анарбек уулу деген Кыргызстан ондордун алып баруучусу таныстар. Алишерби? Алишер. Биздин эле Алишер. Биздин Алишер менен ошо сени өрбөйм эч кимге деген ырымды экөөбүз бирден сап кылып жазганбыз. Алишер молодец. Сага дейм сансыз жанган жылдыздарды. Анан эзилип бүттүмдү өзүм жазгам. Бир 2 сабын ошол бир байке оңдоп берген. Аксыл байкебиз. Biraz анан калганын өзүм жазгам. Ошол ырларымды, мисалы карындашты тиги карындашты ошо бир куплет, анан кайырманы өзүм жазгам. Анан ошо баягы текст жазалы деп атсак, бир балада менде балар даяр ыр барбы көрбөйсүзбү деди. Анан барда калды. Как раз алда карындашына жазган экен сүйүүзүчү. Капыстан көрдүм карындаш деп ошондо жазган экен. Капыстан көрдүм карындаш. Анан өзүмө керектүү жерлерин ошол анын текстинен тандап алгам. Тандап алып, анан ошо ырдап чыктык. Ошондой. Ар кандай мемелер болуп кетет. Анан жанагы таптым деген ырларымды, тексттерин дагы өзүм жазгам. Сөзү он тең меники. Мисалы ырларым баары эмес эле бүт эле мен көбүнчө өзүмө тиешем. Эми сен балким көп ушул сен үй бүлөңө кызгат болуш керек. Үй бүлөң каякта азыркы учурда? Анан кийин ата-энеңе барып турасың негизи айылга? Ооба. Ата-энеме барып турабын дегенде кандай? Ата-энем азыр айылда. Жалал Абад областы, Аксы району, Кызыл Жар айылында. Эми айыл жака жакшылык болгондо, мисалы Ошко же башка эле Аксыга болуп калганда, барып ошол папути дейт. Бир жерге туруп бир аз. Анан тойдон алган акчаларды таштап, себеп дегенде бияктагылардыкын кээде ушундай болуп калат да, убакыт кээде бошой каласың, сала албай каласың. Үйдө эле салып калсаң. Тигиндей барганда крупный эле бир берип коюп. Ата жүрөк тынч, мындай, аябай мындай. Өзүм мындай жеңилдеп калдым да үйгө көргөндө. Сенем айылда. Айылга барып турам. Эми ата-энең балким сөз кылган жокпу? Качан үйлөнөсүң, даярсыңбы деп сөз болдубу? Атам мынтет. Не болду билбейм, не сен үйлөнөсүң болду. Не болду? Тынчтыкпы десем. Үйлөндүм. Менден кийинки дагы врачкам бар да. Ошо бул даяр болуп калды. Анан айттым, мен үйлөнөсүң. Эми болсо үйлөнөсүң, мен эч каршылыгым жок. Десем, андай болмок беле, сен үйлөнөсүң, анан сенден кийин үйлөнөт. Болду даярдам дейт. Анан айттым, мен ким үйлөнөм? Кыз жок болсо? Сүйлөшкөн кызым жок болсо, ушундай деп түшүндүрүп, анан азыр эми чыгармачылык кичине эме кылып алайын. Ордуна коюп алайын, бир статуска алып алайын. Анан өзүм айтам мен. Сен даяр эле турур эле деп айткам атама. Иниң канчада? Иним 98 болуп калат. 98 азыр канчада болуп калат ошондо? 23. Ошондой болуп калабы? Ошондой болуп калат экен да.
Сага жубай боло турган кыз сенин оюңда кандай болуш керек ал? Кандай характерге ээ болуш керек? Эң башкысы сабырдуу. Өлө сабырдуу болуш керек. Мен аябай кызганчакмын. Адамды эскенди жакшы көрөм. Каякта алсаң да пайда кайра чала бериппи? Жок, наоборот, кыз кишиден ошондой болуш керек, мындай мисалы, эркек киши мындай. Кыз кишинин өзүнүн статусу болот да. Ордо болот. Кыз деген мындай өзүнүн мемеси болот, намысы болот, ошол статусту сакташ керек да. Мисалы. Эркек киши ошол мисалы чалып, мисалы сурап, эмне кылып туруш керек. Анан кыз киши азыркыны билбейм, мен баягы жамандандай коеюн. Баркын кетирбеш керек да. Себеп чалып, тажатып деген темалар мындай бул менин оюмча бул туура эмес го дейм. Убагында чалыпчумун. Баягы чектен баягы жаңы эле кээ бирки мындай болгон кыздар жүрбөй атып башка болот го мындай. Боло элек. Каяктасың деппи? Меники мындай сабырдуу, анан акылдуу. Анан үйгө келгенде ошол мындай өзгөчө тамактарды мындай жасап, болот го ушундай. Жасап, ушундай күтүп алып, дайым мындай жүзүнө жылмайып кетпей. Ал үйдө тамак хозяйка болуш керек, үйдө. Мен үйдө эле болуш керек. Мен сөзүмдү сүйлөп, туурабы, туура эмеспи? Мен сөзүмдү сүйлөп, мени колдогон айым болсо анда жакшы. Мен мындай менин кулпума толуп, ошол адам менен мындай кандай десем, жакшы жашайм деген ойдомун да. Ошондой кыздар менен сүйлөшүп көрдүңбү? Болду? Андай, ооба. Андай кыздар жок дейсиң? Жок, бар. Себеп дегенде 5 кол тең эмес да. Анан бар. Сен баягы сени ойлоп, сени эле караган, ушулай туура түшүнгөн. Вот. Сен романтиксиңби мындай? Мен романтик эмесмин. Бетке бетке эле, тарс. Бетке бетке эле, анан мындай ушу үйлөнө элек деле ушу баштайм да мен. Мону жерде мондай болуш керек. Жок, карасаң, анда тиги кыз үйлөнө элек деле сен мындай кылыш керек, тиңдей кылыш керек деп атсаң, эмнеге анда кыз антпеш керек деген суроо пайда болот да. Биякта азыр көбүнчө эле мисалы эми катып тийгендер болду, мен мисалы айымдар башка кылбады, негизи көп эмеде, түшүнбү? Аялдар мисалы. Негизи эркек киши сен өзүң настройкалап ошого жараша аласың да. Мисалы мен ошо мисалы мындай кылбаш керек. Кыз жигит болуп эмнеге сүйлөшүп атасың? Жөн эле мен девушкам бар деп эле мактанган сүйлөшкөн жоксуң да. Ошону ошол өзүң немеге келтирип, настройкага келтирип, муну кылба, бул туура эмес биз жакта. Бул мындай болот. Анан бул сен мисалы мени колдоо, менин сөзүмдү сүйлө. Мындай болсо мындай болосуң. Сен зачем башкаларга эме кылып, мисалы жагал. Үйдө башчы сен болушуң керек. Жагалданып мени жамандап сага эмне пайда мисалы? Сага пайдасы жок. Наоборот, мен көңүлүм калкашы мүмкүн. Ошон үчүн мындай болуш керек деп мен ошо сүйлөшүп баштаганда айтам. Ошодо сүйлөшкөн ошо бири-бириңди сынайсың да. Бири-бириңди сынайсың, ошо сыноого туура келсе, анан аласың да. Анан жөн эле убакыт көтөрүп, девушкам бар эле, аны өбүп чыктаганда менимче пайда жок деп ойлойм. Анан эми чыгармачылыкта мен кээ ырчыларды байкайм да, намаз окуп, анан ырчылыкты да бир алып кетишет да. Сен намаз окуйсуңбу же жума намаздарга барып турасыңбы? Мен ошол намаз окуйм. Бирок ниет бар. Мен ошол буйруса үйлөнсөм эле, үйлөнүп, эме кылсам эле, ошол баягы келинчегим дагы окутуп, анан ата-эне менен дагы, келинчегим ата-энеси менен дагы ошондо алтоо болот экенбиз, алтообуз бир мемеге барып келсекпи, меккеге барып келсекпи деген жакшы ой бар. Ошодон кийин ата-энем дагы баягы намазын калтырбай, меменики дагы келинчегимди дагы калтырбай, ошондо ынтымак болот го дейм да. Ынтымак болот, эки куда дагы ынтымак болот, бизде дагы ынтымак болот. Бир ошондой жакшы бир мемем бар. Оюм бар. Буюрса үйлөнүп калсам эле ошол ниеттеримди ишке ашырам буюрса. Жакшы. Эми буга чейин кыздар тууралуу теманы сүйлөшүп калбадыкпы? Анан кийин мисалы сага ошол эле кыз балким эмеде өзү сенден улуу болуп калса, өзүңөн 1 жаш же 2 жаш же 3 жаш улуу болуп калса, кандай үйлөнө бересиңби? Сүйүзөмбү? Эгер сүйүп кала турган болсом үйлөнөрүм. Себеп дегенде сүйүү жашка карабайт дейт адам. Түшүн эң айтып коем, эң башкысы түшүнүктүү болсо, ал сенден жаш, мисалы кээ биркилер айткан, жаш болсо, мисалы жаш болуп ал сен мисалы жаш болгон алдың. Ал сени укпай атса же көзүңө чөп салсаң, зачем кереги бар? Андан көрө сени ошо улуу болсо да сени туура түшүнүп, сен баягы деп койчу, сени колдоп, мындай
кээ бирлер болот аял кишиден болот. Мисалы алдыга сүдүрөгөндө аял киши, артка тартканда сени вообще жок кылып салгандай аял киши болот. Ошон үчүн тандоодо туура тандаш керек го. Мисалы бул деле мисалы кап болбойсуздар, кесимсем ыр тандаганда да эгер бир ырды жакшы тандаса кит болсо бул багың ачылат го. Ошондой эле темада аял кишинин жакшы баягы жакшы тарбия алганы, ата энеси жакшы тарбия берсе, алсаң ошо сен баягы жакшылыкка сүдүрөп билинет го. Кээ бирки үйлөнгөндө мындай баягы классиктардан эле болот го. Мындай эчкиме иши жок эметип эле эч ким балдарга деле кошулбаган, балдар мындай үйлөнүп эме болуп калса, наоборот аял кошуп коет го. Балдарга кошуп коюп, ушундай аял өзү көтөрмөлөбү? Аял чалып эле, ушундай понтуруп эле ушундай сонун эме болуп коет го. Ошондой мисалы сени алдыга сүдүрөгөн, сени көтөргөн аялдар болсо, мисалы аял киши болсо, бул мындай улуу же кичүүгө карабай эле үйлөнүш керек го деген ойдомун. Жакшы. Анан буга чейин мындай кыздар менен канча девушкаң болду буга чейин? Канча көп созулган мындай сүйлөшүп жүргөн кыздар болду? Мен негизи ошо кандай деп коет, кыргызчасы. Мындай однолюбмун негизи. Кыргызчасы кандай болуп коет ошондой? Bir любсуң да? Бир сүйүү деп койсуң. Туруктуу сүйүү деп кой да. Туура таптым окшойт да мен, Ошондой болуп калат да меники негизи. Мындай бир кызды сүйлөшсөң, ошо менен аягына чейин да? Ооба. Буга чейин канча кыз менен сүйлөшүп көрдүң? Эми кайсы бирин айтайын эле? Аша. Буга чейин канча кыз менен сүйлөштүм да? Мен айтпаймынбы? Ошол 4 жыл. Эң көп болгон, 4 жыл. 4 жыл элестет. Почти көнүп каласың. 4 жыл сүйлөшүп анан сүйлөшүп калдыңар. Жок, жакында үйлөнөм деп алды. Ушундай болуп калат экен да. 4 жыл сүйлөшүп, ошондой азыр. Жас убакыт. Ушундай болуп калды, баягы. Түшүнбөстүк болот го. Баягы бири-биринин принципин эме кылып, Туура келбей калып, туура келбей калып. Баягы жамандабаш керек. Себеп жакшылыгын көрдүм. Жамандаганда тааныш болуп калат деп ойлойм. Бүгүн бизде интервьюда Бекжан Темирхан болду. Өзү келип берди. Чоң рахмат. Жакшы сейилдөө болду. Ушундай воскресенье күнү жакшылап сүйлөшүп, баарлашып, чай менен. Өзү айткандай чай терип деген. Мондай сейилдөө да жакшы деп өткөн. Сонун. Ошол барыңарга чоң рахмат. Лайк, комментарий калтырып койгула. Бизден силерге жакшы белек бар буюрса. Кетти. Сурмалат.